Достор, билесиңер бул эмне? Бул аламан улак. Карагыла, кыргыздар быжырап ойноп атышат. Бул дагы эмне? Бул дагы аламан улак, Кыргыздар карагыла, аттарды кыйнап, суукта чыгып ойноп атышат. Ушу аламан улак менен биздин олимпийский команданын спортсмендеринен эмне окшоштугу бар? Эң чоң окшоштугу экөө тең, эч кандай пайда жок. Экөө тең пайдасыз нерсе. Бекер нерсени алектенип атабыз. Бекер акча убакытты коротуп атабыз анга. Эмне үчүн? Себеби ушул үйрөнгөн нерселерди күрөш, улак, жудо, таэквондо мамлекеттик деңгээлде эч кандай пайдасы жок ушу менен алектенгени. Эсе заманбап технология эмес булчу. Бул уже эскирген технология. Бул 1000 жыл, 2000 жыл мурун актуалдуу болгон. Бүгүнкү күнү күчтүү Кыргызстан үчүн, заманбап Кыргызстан үчүн эч кандай пайдасы жок. Бүгүнкү күнү Кыргызстанга эмне керек? Робот олимпиада. Карагыла, достор. Карагыла, бул Кытайда өткөн робот олимпиада. Өткөн жылы биринчи жолу робот олимпиада өттү. Карагыла, роботтор чуркап атышат. Роботтор футбол ойноп атышат. Командалар, Кытайда түрдүү шаарлар, түрдүү фирмалар робот куруп мушташтырып атат аларды. Бокс кылып, футбол ойноп туруп, чуркатып. Мына биз Кыргызстан ушундай менен алектениш керекпиз. Күчтүү роботту куруп, ушундай бир роботту жакшы робот кылып койсоң, 100 мушкерди утуп салат, жеңип салат. Плюс быйыл рекорд болду. Карагыла, биринчи жолу роботтун тарыхында робот адамдан тезирээк чуркады. Жарым марафонду. Карагыла. Бул кече эле болду. Бул тарыхый окуя. Робот адамдан жарым марафонду 7 мүнөт тезирээк чуркады. Ушун жарым марафонду адам 57 мүнөттө чуркаса, робот 50 мүнөттө чуркады. Биз Кыргызстан пайдасыз нерселерге убакыт бөлбөш керекпиз. Себеби биз кичинекей элбиз. Кичинекей мамлекетпиз. Эң керектүү нерселерге убакыт бөлүш керекпиз. Робот олимпиада бул келечек. Кыргызстандын ар бир облусу ошо менен алектенсин. Ар бир айыл ушу роботторду курсун. Балдар ушундай нерсеге көңүл буруш керек. Тойлорго, майрамдарга биз спортсмендерди чакырбай, роботту курган адамдарды чакырыш керекпиз. Сыйлуу, урматтуу коноктор робот курган адамдар болуш керек. Инженерлер коомдо эң көп сыйланган адам болуш керек. Окей? Алга Кыргызстан, Кыргызстан!